Масадыков иш жүзүндө Ташиевдин кыгына курай саялаба. Тайтурпоко теңей мактаган Талатбек Масадыков Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары болду. Мындайча айтканда, күч органдарына көзөмөл салган экинчи адам. Логика барбы? Рычагтары жок экен, тек гана кагаз менен көрсөтмө берет. Кызык. Бул чиновник УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди сындырууга, аны ээрден алып түшүү үчүн атайын алып келинген тар чөйрөдө талкууга алынууда. Бирок Камчыбекке оңой жоо эмес да. Электораты бар, баш ийбейт, моюн толгойт. Анын үстүнө Масадыковдун мамлекеттик кызматта тажрыйбасы аз, тек гана пиар менен алектенген сылаң короз экени коомдук пикир катары коомчулукта калыптанып баратат. Булак арба кейжи. Эл чындыкты билсин. Зулпкаров: бирөөлөрдүн жаласын мойнума алып түрмөдөн чыгып кетейин деген оюм жок. Бүгүн 27-июлда Бишкектин 1-май райондук соту депутат Төрөбай Зулпкаровдун бөгөт чарасын карап, аны 30-сентябрга чейин камакта калтырды. Төрөбай Зулпкаров сот чечиминен кийин Фейсбукта баракчасына төмөнкүдөй билдирүү жазды. Сабыр кылалы, бул болсо да Кудайдын башка салган сыноосудур. Бул сыноодон бирөөлөргө жалгандан жала жаап, же кандайдыр бир адамдардын жаласын мойнума алып түрмөдөн чыгып кетейин деген оюм жок жана антип чыкпайм. Сапатты бийик тутам, ошондой эле Кудайдын маңдайга жазганын көрөм. Бир гана айтарым, эл журт, үй бүлөм, бир туугандарым, досторум, сиздер сабыр кылыңыздар. Мага санаркабаңыздар. Мен жакшы элемин, Кудайга дуа кылып, эмне күн көрсөм да шүгүр деп олтурам. Аман болуңуздар, буйруса баары жакшы болот деп жазды ал. Белгилей кетсек, Зулпкаров УКМК тарабынан 31-майда кармалып, алардын Кумтөр боюнча коррупцияга шектелип жатканы маалымдалган. Ошол эле күнү 1-май райондук соту алардын баш коргоо чарасын карап 2 айга камакка алган. Ал эми бүгүн бөгөт чарасын дагы 2 айга узартты. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. УКМК Бабанов чет өлкөдөн дарылануу үчүн камактан бошотулду. Кумтөр иши боюнча камалган мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов камактан бошотулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасы ден соолугунун начарлашына байланыштуу өзгөргөн. Ал чет өлкөдө дарыланат. УКМК Бабанов шектүү деп эсептелген Кумтөр долбоорун ишке ашырууда коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө иштери улантылып, бардык кылмышкерлерди аныктоого жана жоопко тартууга багытталган чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Өмүрбек Бабанов Улуттук коопсуздук комитети 31-майда Кумтөр иши боюнча коррупцияга айыптап камакка алган. Атайын кызмат тергөөнүн жүрүшүндө Бабановдун күнөөсүн далилдеген айныгыс фактылар табылганын билдирген. Бабанов өзүнө козголгон кылмыш ишин абсурд деп келет. Улуттук коопсуздук комитети Кумтөр иши деген аталыш алган кылмыш ишинин алкагында бир топ мурдагы жана азыркы чиновниктерге кылмыш ишин козгогон. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Жанар Акаев Садыр Жапаров менен жолугушту, президенттик шайлоону парасыз өткөрүүнү убадалады. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев президент Садыр Жапаров менен жолугушуп, анда шайлоо жөнүндө мыйзамды жана өлкөдө кырдаалды талкуулашты. Бул тууралуу депутат өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Жанар Акаев белгилегендей, президент шайлоодо пара бере турган партияларды же талапкерлерди аябоого убада берди жана алардын жарыштан четтетилерин убада кылган. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Жанар Кадыралиев Асылбек Жээнбеков эрегишпесин Алмазбек Атамбаевдин командасына оомат келди. Айткандары таамай чыгып келаткан астрологду бул жолда кепке тартык, эмесе кеп удулуна келели. Жанар мырза, Асылбек Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы мамилени айтып берем дедиңиз эле, кепти ушундан уласак кандай болот? Асылбек Жээнбеков менен Алмазбек Атамбаевдин ортосунда жакынкы мезгилде абдан чоң тирешүүлөр жүрөт. Учурда экөө тең түрмөдө болгонго байланыштуу сыр чактарга ачык билинбейт тымызын аракеттер күч алат. Бул абдан коркунучтуу абал. Асылбек Жээнбеков колунан келсе Атамбаев менен андай тирешүүгө барбай эле койсо дейт элем. Абайласын, абдан этият болсун, эрегишпесин, арты жакшылык менен бүтпөйт. Себеп анткени жакынкы күндөр Атамбаевка жылдыздардын оң таасири тийип баштайт жана ал жылдыздардын жайгашышы Алмаз мырзага кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачат. Ушул кезге чейин көптөгөн идеяларды бышырып, 2 же 3 анжы ойлордун ортосунда чайналып келген болсо, бул жолу ошолорду иретке келтирип, ишке аша турган гана тандап, эч бир токтоосуз алдыга кеткен оң. Артка кылчайып кажети жок, акылын иштетип бир чечимге келсин. Түрмөсү эмне болот? Эгер туура кадамдарга барса, баса белгилейм келет, туура кадамдардын аркасы менен жеке керт башына үйүлгөн жаман жагдайлардан кыска мөөнөттө арылып, түрмөдөн да бошонуп чыгарына убакыт жетти. Ошону менен бирге командасына да оомат ойт. Атамбаевдин адамдары бийликтин көп жагына кызматка келе башташат да катуу таасирин тийгизе баштайт. Туура кадамдарга барбай калсачы, Атамбаевдин тагдыры бычактын мизинде турат. Муну да эске алышыбыз керек. Кылт этти дегичи туура кадамды тандабай башка жолго түшө турган болсо, анда өмүрүнө коркунуч жарала турган учур алыс эмес. Бул жагынан да абдан абайлап туура чечимге барышын каалайбыз. Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин.
Президент депутаттарды кайрадан резиденцияга чакырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 27-июлда Жогорку Кеңештин депутаттары менен бейресмий форматта жолугуп, күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Азаттыктын парламенттеги булактары депутаттар сый тамакка чакырылганын билдирди. Президент менен депутаттар 22-июлда дагы мамлекеттик резиденцияда жолуккан. Анда бир катар талаш талкуу, сын дооматтан улам добушка коюлбай калган. Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорго байланыштуу сөз болгону белгилүү болгон. Президент менен жолугушуудан кийин депутаттар аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берген. Жогорку Кеңеш 22-июлдагы жыйынында Жапаров сунуштаган 4 мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн артка кайтарган. Алар Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам долбоорлору. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Өзгөндө 12 жаштагы кыздын зордукталганы аныкталды. Бул тууралуу Ош областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө 2021-жылдын 23-июлунда болжол менен саат 20:30 чамасында Өзгөн шаарында жашаган 12 жаштагы өспүрүм кыз үйүнөн дүкөнгө чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткан тууралуу билдирүү келген. Издөө иштеринин жүрүшүндө аталган кыз Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын жашы жете элек балдар менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери тарабынан табылган. Ал аталган күнү көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берүүчү жайдын короосунда жайгашкан ажаткананын жанында белгисиз жаран зордуктаганын айткан. Ага карата соттук медициналык экспертиза дайындалып, жыйынтык боюнча аталган кыздын зордукталганы аныкталган. Бул факт боюнча 24-июлда Жазык кодексинин 162 беренесин сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан көрүлгөн ыкчам иш-чаралардын натыйжасында аталган кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун 39 жаштагы тургуну М.А. Жаран кармалып, Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Буга чейин турмуш басылмасы 12 жаштагы кыз зордукталганы айтылып жатканын жазган. Булак Турмуш Кейжи. Эл чындыкты билсин. Абыкеев жарабайт, бийлик бутактарына Турдукулов, Султанбеков, Жолдубаева келсин. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Илимдер академиясын жоюп таштагысы келгени бир нече жылдан кийин ачыкка чыкты. Анткени аялынын жетегинде жүргөн академик Аскар Акаев өзүнүн лаборанттары менен Кыргызстанды талкалай баштаганда академиянын ардактуу деп аталган мүчөлөрү Аскар Акаевдин мамлекетке каршы жүргүзгөн саясатына өз салымдарын кошуп, кошуматчылардын армиясына айланышкан. Кумтөр мафиясынан баштап ак үйдөгү коррупция менен мафиянын өзөгүн түзгөндө ушулар болгон. Президенттерге кошумат айтышып, эт менен челдин ортосунда жылуу жумшак жүрө берген академиктер патриоты своего кармана и желудка деген атка конушуп, мамлекетке бир тыйынчалыкта пайдасы жок болуп калышкан. Тааныш билиш аркылуу коррупциялык жолдор менен титул аттуунун баарын чогултуп алышып, элдин эсебинен каржыланып жүрө беришкен. Мындай кошуматчыларды Акаев, Бакиев, Отунбаева майдай жактырса, Атамбаев патриот адам катары жоюп таштагысы келип, бирок батын алган эмес. Анткени академиктердин коррупция менен мафиясы ак үйдөн баштап бүткүл Кыргызстанга тарап кеткен. Саны көп, сапаты жок окумуштуулар арасында плагиаттар көбөйтсө, көп сандаган окуу жайлар илим-билим базарына айланды. Базар баасы жогору болуп, товар өтүмдүү болуш үчүн СССР убагындагы техникум училищаларды академия деп атап коюшту. Акчанын күчү менен бир эмес 2 дипломго ээ болгондор жогорку кызматтарды аркалап миллиондорду уурдаганга өтүшкөн. Мындай система 30 жылдан бери кайталанып, көнмүш адатка айланганда коррупция ачыкка чыгып, президент эмес Кудайдан да коркпой калышты. Кудай теңирин тааныбай көбөп кеткен 200-300 коррупционердин айынан миллиондогон кыргыз эл тентип кетишсе, калгандары оор турмушта жашап, кыргыз мамлекети жок болуп баратты. Бирок 3-чү элдик революция коррупция менен мафиянын орду түрмө экенин көрсөттү. Экс-президент Алмазбек Атамбаев жоюп таштагысы келген Илимдер академиясындагы коррупционерлер түрмөгө түшүп жатышса, калгандары оптимизация, кыскартуу, тазалануудан өтүп жатышат. Айлына тегерегинде жүргөн анча-мынчалар кала беришиптир. Капиталисттер түзүп беришкен эски конституцияны реставрация кылышып, ревизиядан өткөрүштү. Бирок түшүнүгү тар немелер Кыргызстанды талкалап келген конституциянын 90% калтырып, калган 10% өзгөртүүлөрдү жаңы конституция деп атап коюшту. Эң негизгиси, Кудайындай көрүп алган Венециялык комиссия макулдугун берип, башын ийкеп койсо болду. 30 жылдан бери капиталисттердин жетегинде келатып жок болуу чегине жеттик. Ошондуктан алар таңуулаган конституцияны өздөрүнө кайтарып берип, жаныбыздагы Россия менен Кытайга шайкеш келген өзүбүздүн конституцияны түзөлү деген түшүнүктөрү жеткен жок. Ал аз келгенсип анча-мынчага мээси жетпегендер кайрадан чогулуп, улуттук
улуттук кеңешме түзүп алсак дегенге эки көздөрү төрт болууда. Талашып тартышып ортодон жыра тартып чуруучу күрүгү болуп жүрө бергилери келишет. Мындай меланхоликтерди, мындай демагогторду тез аран ичинде таркатып ийбесе, бүгүнкү бийликтин чечкиндүү аракеттерине тоскоолдук жаратып, убакытты уттуруп ийүү коркунучу бар. Бүгүнкү саясий, геосаясий окуялар ушунчалык тездик менен болуп жатса, Кыргызстандын өнүгүү процесси андан да тез болушу керек. 30 жылдан бери келаткан көйгөйлөр тез аран ичинде чечилип, катачылыктарга жол берилбеши керек. Кыргыз президенти Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин катарына мамлекеттик катчы катары Чолпонбек Абыкеев келди. Эске сала кетсек, өткөн жылы Америка Кошмо Штаттын геосекретары Майк Помпео Борбор Азияны түрө кыдырып Кытайга каршы үгүттөп жүргөн эле. Ал эми Абыкеевдин айтканына кулак салсак, эстетика, этика жөнүндө кеп кылып, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы белгиленерин айтты. Окуй далдайган кебетеси болуп туруп, өзүн маданият министринин кичинекей орун басары катары сезип алганбы? Деңгэл министрликте эстетика, этикага көз салып, культ массовой иш-чараларды өткөрө турган оргкомитет деген бар да, анын эмнесин кеп кылат? Жогоруда айтылган госсекретарь Майк Помпео той тамаша мааракелерди өткөрүп, клон, шутник, затейник болуп жүрсө, акшын ашмалтай чыкмак. Кыргызстанда болсо мамлекеттик идеологияны түзчү адамдар орун талашып, мен инфаркт болдум, мен инсульт болуп калып жаздым деп дөөрүп турса, эмнеге жарайбыз? Калк айтса калп айтпайт дейт Кыргызда. Президент Садыр Жапаровдун айланасында илгерки кийин аты жыты билинбеген Сүйүнбек Касмамбетов, Медет Букуев, Арслан Койчев деген ач көздөр чогулуптур. Базарга айланган окуу жайларды базаркому болуп алган Медет Букуев деген ар бир ректордон $50,000 алары ыраспы? Президент Садыр Жапаровдун кулактарын ушалап, Финполиция менен УКМКнын АКСти жаптырып, андан кийин баштаган экен да өз иштерин. Мындай шылуундардан кутулуунун жолу эң жөнөкөй. Аттары аталган мүчөнүн ордуна кыргыз элине белгилүү болуп калышкан социал-демократтар Темирлан Султанбеков, Адил Турдукулов, Кундуз Жолдубаевадай таза жаштар келишсе, коррупцияга батып алган ач көздөргө караганда 100 эсе өйдө иштеп беришмек. Көз ачыктардын айтымында Кыргызстанга жаш президент келгенде өнүккөн мамлекетке айланат эмиш. Кыргыз жаштарынын лидерине айланган Темирлан Султанбеков өзүнөн баштап көз айнегине чейин кадимки Турдакун Усубалиевдин өзү болуп турбайбы? Мындай тарыхый адамдарга президент Садыр Жапаров көңүл бөлүп, өзүнүн орун басары катары дайырдап чыгарса акылмандуулугун көрсөтөт. Эми кайрадан госсекретарь жөнүндө кеп кылсак, Абыкеев Чолпонбек мырза саясий аренага чыгып алып, дөңкөйүп жүрө бербей, духу күчтүү орустар айткандай расчетливый, точный, смелый болушу керек. Кыргызстанды каптап кеткен динчил фанаттарды өткөн кылымдагыдай медреселери менен жоюп, окуу жайлардагы коррупция менен мафияны жок кылышы керек. Алардын окуу программаларында кемчиликтер толтура экени элге белгилүү. Буга чейин көп жыл айтылып, бирок кыргыз эли түшүнө албаган коммунисттик идеологияны калыбына келтирсе, абдан чоң иш жасаган болот. Бири-биринен эч айырмасы жок коммунисттик идеология менен кыргыз элинин улуттук идеологиясы Кыргызстанды цивилизацияга жеткиргенин эсинен чыгарбашы керек. Булак Арба Кейжи.